канаттуулардын дүйнөсү балалыктан башталган кызыгуу. Элет тургуну Акылбек Казиев бала кезиндеги кыялын ишке ашырып, чакан зоопарк уюштурган. Бүгүнкү күндө анын коросунда дүйнөнүн 4 бурчунан келген экзотикалык куштардын 25ке чукул түрү бар. Ак кекилик менен серый кекилик кошулган да. Короодо баасы $1000 ашкан сейре кездешүүчү маналдан баштап павлин, румун фазандары жана калифорниялык бөдөнөлөр эркин басып жүрөт. Каарманыбыз канаттуу багуу менен алектенип жүргөнүнө быйыл туура 20 жыл толду. Мунун баасы $1200–1100 турат. Манал бул. Бул 2 жашар. Муну Россиядан келген бул. Мунун багуусу жеңил эле, караш керек да. Жемин карап турабыз, суусун карайбыз, витаминдерин беребиз. Демедекиде эле жем жейби? Базардан сатып алабыз. Спецкормдар бар. Буудай, жүгөрү, арпа, дробленый жемдерди берип турабыз. Алгач кадымкелер румундук мергенчи кыргоолун багуудан баштаган ишкер бара-бара коллекциясын кеңейткен. Азыр мында кыргоолдун эле 16 түрү бар. Жемдерин салабыз. Буяка салып койсок өздөрү келип жей берет. Бул болсо жаңы чыккан балапан, көгүчкөн. Энеси атасы тиякта тууп кайра базып атышат. Акылбек Казиев павлиндерди балапан кезинен ачык асман алдында өстүрөт. Ошондуктан алар эркиндикке көнүп калган. Канаттуулар үйдөн чыгып кетип, кайра өз убагында кайтып келишет экен. Мындагы сейрек куштардын жумурткаларын ишкер атайын инкубаторго салып, балапандарды өзү багып чоңойтот. Биз жерде кичинекей кафебиз бар деп атпайсызбы, летний кафе. Ошого келген кишилер жаш балдар келет, мини зоопарк кылып ачып, жаштар көрүп, кандай канаттуу, каяктан келген канаттуу экенин үйрөнүшсүн, көрүшсүн, билишсин, кызыгып деп ачканбыз. Булар болсо кекиликтин жумурткасы, бул болсо кыргоолдуку. Жумурткаларын балдарыбыз жейт, ата-эне бир туугандарым жейт. Калганын бастырабыз инкубаторго. Анан мага окшоп кызыккандар бар, аларга сатабыз балапандарын чыгарып алып. Жергиликтүү тургун канаттуулардын жемине айына канча чыгым кетерин так эсептебейт. Анткени бул анын киреше булагы эмес, жан дүйнө азыгы. Акылбек Казиевдин бул чакан зоопаркы жергиликтүү тургундардын өзгөчө бөбөктөрдүн эң сүйүктүү жана суктана турган жайына айланган.